баштуу илимпоздор, бул жерде канчалаган диссоветтердин төрагасы төрайымдар отурасыңар. Мындан кийин тарбиялык багыттагы, улутту ойгото турган багыттагы сөз менен эмес, чынында сапат менен жазылган иштерге көңүл буруга чакырамын. Андан кийин билесиздер, бүгүнкү күнү биз укугубузду маданий деңгээлде коргой албай калдык. Биз коомдо укугубузду талашып, кыйкырышып, жана оштон келген аксакал агай жакшы айтты. Biz özümüzdü ne kala başladık? Güç menen hukukumuzu ala başladık. Biz mitinglerde ötkörüp jumuş edey başladık. Bu neden gelip çıkıp atat? Bu tarbiyanın tayfılığından gelip çıkıp atat. Andıktan urmаттуу pedagogdor, biz koğumda hazır tarbiyalap kalasak, erten mamleket tüylüktü jogortup alışыбыз mümkün. Biz adep ahlak bolbosa, erten koğumda biri-birimiz menen jaşay alбай kalabыз. Erten montu oturup bir stol tegerende kesip yemiş alбай kalabыз. Bir Kırgız degen ulut joyulup ketişi mümkün. Andıktan urmаттуу bu jerdegi pedagogdor, urmаттуу ekspertler, belgiler bugün geç bolup kalaлекте балдар үчүн кам көрөлү. Эң биринчи балдардын ички жан дүйнөсүн байыталы. Балдарды сүйлөгөндө иштеринен ыраттуу түрдө эң чоң мындай ичинен бал тамып тургандай балдарды тарбиялашыбыз керек. Айтат го, бочканын ичине бал куйсаң балага, баягы курамдуу жерлерине ичине уксус куюп койсоң, сыртына уксус тамчылайт. Ичиңде эмне болсо сыртың ошол чыгат. Акбат агай жакшы айтты. Мевзананын бир жакшы хикаясы бар. Суудан өтө албай турган чаян нары басып, бери басып кыйналып аткан учурда ташбакка келет экен. Эмне болуп атасың мынчалык кыйналып? Айтат, наркы өзгө үйүмө өтө албай атам, наркы жакта балдарым калды. Gel мен сени өткөрүп коеюн деп, ташбакка үстүнө мингизип алып суудан сүзүп өтүп баратса дейт. Bir malda tigi üstünde bir nese kıtırayt deyt. Emne kılıp atasың? Деп tigi çayan basırası aytap deyt. Seni çakkan atam. Emnege çakkan atasың? Men сага жардам берип бала бакырыңа жеткирип коеюн, наркозго сүзүп баратсак десе айтат дейт. Менин табиятым ушунда дейт. Мен çayanмын, мен чагам. Көрүп атасыздарбы? Адамдын ичинде эмне болсо, эртең күнү сыртына ошол чыгат. Эртели кеч барсам адам ичиндегисин кусат. Ошондуктан урматтуу педагогдор, ичи таза, ичи бай, руханий дөөлөткө ээ болгон нарттуу жаштарды тарбиялайбыз десек, биз бүгүн ойлонуунун убактысы келип жетти. Андыктан коом, үй бүлө баарысынын өзүнүн жоопкерчилигин терең сезиш керек. Коомдун жоопкерчилиги мынакей бүгүн Ошто болуп аткан окуянын бөөсү мынакей. Мектептин жанында ал эмес, адамдар өтүп баратканда тамеки тарткандан уялыш керек. Көчөдө арак ичип баскан уят болуш керек. Bir баланы көргөндө колуңарда тамеки чегип атсаңар, ошону керек болсо чөйтөгүңөргө сала алышыңар керек. Анткени коомду балдарды тарбиялаш керек. Балдардын эс акылы, жан дүйнөсү бул таза барактай. Үстүнө эмнени тыштасаң, ошонун боёгу менен изи калат. Андыктан балдардын таза жан дүйнөсүн булгабашыбыз керек. Ушул балдардын жан дүйнөсү бизге аманат, урматтуу мугалимдер. Андыктан сиздерди үлгү болууга чакырам. Рахмат.